Окуу жайдагы жаңылыктар топтомун таныштырып, студияда Кызбырак Абдрахим кызы. Саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача түрмөгү. Окуу жайда билим процессин жогорулатуу максатында окутуучу студенттин көзү менен аталышындагы анкетирлөө башталды. Мында студенттер өткөн семестрде сабак берген окутуучулардын ишмердүүлүгүн атайын жобонун негизинде баалашат. Элдин мүддөсү үчүн жаралган инсан деген баага татыган Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына карата окуу жайдын тарых факультетинде тегерек устол уюштурулду. Математика боюнча Мухаммед Аль-Харазим атындагы 1-чи дүйнөлүк олимпиадада Ошмундун студенти 3-чү орунду багындырып, коло байгеге татыды. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды кезеги менен баяндоого өтөм. Окуу жайда билим процессин жогорулатуу максатында окутуучу студенттин көзү менен аталышындагы анкетирлөө башталды. Мында студенттер өткөн семестрде сабак берген окутуучулардын ишмердүүлүгүн атайын жобонун негизинде баалашат. Сурамжылоо бардык факультет колледждерде орун алып, ага билим алуучулардын түгөл катышуусу шартталган. Ал эми кезектегиси математика жана информациялык технологиялар факультетинде орун алды. Теманы кабарчыбыз Мерим Алмазбек кызы улантат. 30-октябрдан тартып графикке ылайык бардык факультет колледждердин студенттери сабактан сырткары анкетирлөөдөн өтүүдө. Алсак анкетирлөө ар бир факультет колледждердин компьютердик каналарында жана көз карандысыз тестирлөө борборунда болуп, мында студенттер сабак берген мугалимдерди 12 критерийдин негизинде баалашат. Ага ылайык математика жана информациялык технологиялар факультетинде болгон анкетирлөөгө бардык студенттер катышты. Тестирлөө жүргүзүп берет. Бул жакшы, бул экинчи жолу катышып атам. Бул жыйынтыктарын жакшылай көрөбүз. Себеби биз бир дагы сабакка акча бербейбиз, жакшы жыйынтык менен иш алып барабыз, жакшы окуйбуз, мугалимдер да жакшы билим беришет. Азыр эми система киргизилип атат, өзү учитель ойлойм, потому что ар бир өзүнүн комментарийин жазган болсо, ал мугалим кандай экенин билип алат. Өзү тандап, типа, эми бардык адамга бардык мугалим жаба бербейт. Өзүнө ошо жакканын тандап туруп, мотивациясы болуп, окуганы дальнейший болот деп ойлойм. Университетте 1,5 миңден ашуун окутуучу эмгектенет. Жогорудагы иш-аракеттер мугалимдердин ишмердүүлүгүн өнүктүрүп, жаңы формалар, методдор менен иштөөгө багыттайт. Бул да болсо окутуучу менен студенттин ортосунда жагымдуу жагдайда кызматташтык түзүп, жаңы багытка же билим дүйнөсүнө көз караштарын өзгөртүшөт, дейт окуу иштери боюнча проректор Замирбек Бөжөнов. Студенттердин баалоосунун жыйынтыгынын негизинде ар бир кафедрада окутуучулардын рейтинги чыгат. Мындайча айтканда, кимиси эң жакшы окутуучу деп баалап атат студенттер көз караштан, кимиси начар деп баалап атат, кимисин таптакыр окутуучулукка сунуш кылбайт студенттер деген суроо болот. Мына ушунун негизинде биз өзүбүздүн ошол ички гезиттер аркылуу, сайттарыбыз аркылуу ошо жылына 2 жолу семестрдин соңунда окутуучулар рейтинг чыгарып турабыз. Мындайча айтканда, ушул алдыңкы окутуучуларды аңазалайбыз. Бүгүнкү студент эртеңки кесипкөй адис. Андыктан билим сапатын жогорулатуу түздөн-түз мугалимдердин кесиптик даярдыгына байланыштуу. Мындан улам окутуучу Гүлнара Сейитказиева билим сапатынын өнүгүүсүнө, окутуучулардын чыгармачылык потенциалын өнүктүрүүдө анкетирлөө жакшы пайдасын берерин айтат. Дагы ушундай жакшы сабактардан кызыктуу өтө бериңиз. Ушуга окшогон темадагы сөздөр мугалимге бул алмашкысы белек экен да. Анан дагы бир жерлерде кичине бир өзүңүзгө мындай сунуш берет элек деген сунуштарды угуп алып, мен ушундай өнүктүрсөм болот экен деген бир жакшы ой. Мен негизинен жалпысынан алганда анкетирлөөгө көз карашым жакшы, мен ушуну туура деп эсептейм. Биз мына азыр жогорудагы жүргүзүп аткан ошо анкетирлөө ошо окутуучунун ишмердүүлүгүнө жакшыртууга карата багытталып атат да. Андан сырткары биз окутуучунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн университетке 100 камера, үн жазуучу, видео камера алып, мына тендерден өтүп бүгүнкү күндө келип бүттү. Мына 10-15 күндүн ичинде ошо 100 камераны 100 аудиторияга орнотуп бүтүрөбүз. Эске салсак, анкетирлөө системасы окуу программалары менен өзүнүн окуу ишмердүүлүгүнүн кызматтарына студенттер канчалык деңгээлде канааттангандыгын аныктоо максатында өткөрүлдү. Мерим Алмазбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы.
Математика боюнча Мухаммед Аль-Харазим атындагы 1-чи дүйнөлүк олимпиадада Ошмунун студенти 3-чү орунду багындырып, коло байгеге татыды. Тагыраагы математика жана информациялык технологиялар факультетинин 1-чи курсунун студенти Мерим Ирисмаматова. Олимпиада Өзбекстандын Ургенч шаарында болуп, ага 20дан ашуун өлкөнүн 60ка чукул жогорку окуу жайынын 244 студенти катышкан. Аталган олимпиада англис тилинде болуп, 26-сынан 31 октябрга чейинки убакытта өткөрүлгөн. Ал эми мисалдарды тандоо жана чыгарууда мыктылыгын көрсөткөндүгү үчүн Ошмунун профессору Дилмурат Турсунов эң мыкты калы сыйлыгына ээ болду. Эске салсак, олимпиадага Кыргызстандын атынан Ошмунун 4 студенти катышкан. Элдин мүдөөсү үчүн жаралган инсан деген баага татыган Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына карата окуу жайдын тарых факультетинде тегерек стол уюштурулду. Мында эгемендүү Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө чоң салым кошкон саясий ишмер жөнүндө илмий баяндамалар окулду. Ошондой эле студенттерге анын жасаган иштери тууралуу маалыматтар берилди. Бул тууралуу кененирээк Зиягүл Болот кыз айтып берет. Султан Ибраимов чыныгы демократияны колдогон, көпчүлүк элдин талабына баш ийип, иштин майын чыгара жасаган эмгекчил инсан катары эскерилет. Анткени анын демилгеси менен өлкөдөгү тоолуу райондорго жолдор курулуп, жүздөгөн көпүрөлөр, суу сактагычтар салынган. Мындан улам ысымын түбөлүккө калтыруу максатында республикадагы айрым айыл өкмөттөргө, мектептерге, көчөлөргө жана Ош шаарындагы Кыргыз драм театрына аты берилип, айкели тургузулган. Бул инсан көрүнүктүү коомдук ишмер, залкар инсан деп көп жолу айтып келебиз. Бул инсан тууралуу 80-90 жылдарга чейин анчалык маалыматтар китептерде, газеталарда, телевиденияларда берилген эмес. Эгемендүүлүккө чыкканыбыздан кийин бул инсандын кандай иштерди аткаргандыгы боюнча китептерде, телевиденияларда эми айтыла баштады. Мамлекеттик көрүнүктүү ишмер, туаса жетекчи инсан Султан Ибраимовдун өмүр жолу келечек муундар үчүн өрнөк экендиги талашсыз. Мындан улам тарых факультетинде аталган инсандын бейнесине арналган атайын иш-чара болду. Буга чейин аткарган иштери менен гана тааныш болгон студенттер үй бүлөсү, аянычтуу өлүмү тууралуу маалыматтар аларга жаңылык болгонун айтышат. Азыркы тегерек столдун натыйжасында мен Султан Ибраимов жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат биле алдым. Анын үй бүлөсү, өмүр таржымалы жана ушул көрө албаган адамдар катарынан эрте бул дүйнөдөн өтүп кеткендиги мен үчүн жаңылык болду. Алсак илимий тегерек столдун негизги максаты тарыхый инсандардын өмүрүнөн өрнөк алуу. Буга байланыштуу алдыда тарых факультетинин окутуучулары бардык факультеттерге Султан Ибраимовдун өмүр таржымалы, баскан жолу, кылган иштери боюнча лекцияларды өтүүнү пландашууда. Бул иш-чараны өткөрүүдөн максат албетте биз жаштарды ушундай турмушта кандай принциптер менен жашоо керек, элге кызмат кылуу деген эмне, тарыхта кантип өзүңүн жакшы бир ордуңу, эмгегиңи калтырышың керек. Ушул нерселерге биз багыттап тарбиялашыбыз керек да. Максат ошол. Иш-чаранын жүрүшүндө илимий баяндамалар окулуп, суроо жооп, жарыш сөздөр жана талкуу менен аяктады. Кошумчалай кетсек, окуу жайда Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар тууралуу иш-чаралар тынымсыз уюштурулуп турат. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт теле студиясы. Университеттин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 3 магистранты Индиянын мектептеринде илмий педагогикалык практикасын өтөп сабак өтүүдө. Мында алар Индиянын Харьяна штатында жайгашкан Сона, Гарвер жана Карнал мектептеринде бөлүнүшкөн. Ага ылайык индиялык мектеп окуучулары менен жакындан баарлашып, окуу учурундагы тажрыйбалары менен пикир алмашып жатышканын кабарлашат. Аталган магистранттар сабак өтүү менен бирге эле педагогикалык, методикалык, лингвистикалык багыттагы илмий изилдөөлөр иштерин жүргүзүшөт. Окуу жайда мындай окутуулар студенттер менен магистранттарга педагогикалык, практикалык катары жылына 2 жолу уюштурулуп келүүдө. Ошондой эле Кыргызстандын тилчилеринин Индиянын мектептерине барып сабак өтүшү туурасында жергиликтүү бир нече басылмаларында чагылдырылган. Эске салсак, мындай тажрыйба алмашуулар Ошмунун Харьяна штатынын билим берүү министрлигинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашууда. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында бир топ көйгөйлүү маселелер бар. Аны чечүүгө багытталган иш-чаралар билим берүү жана илим министрлиги тарабынан байма-бай өткөрүлдү.
Ал эми кезектегиси искусство факультетинин концерттик залында орун алып, ага шаардагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана түштүк аймагындагы мектеп мугалимдери келишкен. Иш-чаранын чоо-жоюна Мимоза Жанибек кызы токтолот. Билим берүүдөгү аккредитациялоо жана лицензиялоо аталышында семинар окуу жайдын Конфуций институтунда уюштурулду. Ага түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын жана мектептердин мугалимдер келген. Иш-чарада алгач билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу маалыматтар берилди. Ошондой эле бул жатта көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Ички баалоо системасын бергизүүсү зарыл. Алсак иш-чарада адистер ата-энелер менен иштеши менен балдарды мектепке тартып, алардын психологиясы, сабакка болгон кызыгуусун кантип ойготуу керектиги жөнүндө айтып беришти. Аны менен катар эле билим берүүдөгү заманбап технологиялар менен иштешүү жолдору үйрөтүлдү. Семинардын максаты мектептерде, колледждерде билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу жана аларга максималдуу маалыматтарды жайылтуу болуп эсептелет. Биздин эң негизги максатыбыз коомчулукка ушул аккредитациялоонун керектигин, аккредитациялоонун жыйынтыктарын, анан билим берүү кызматын көрсөтүүнү, жакшыртууну жеткирүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү биздин семинар тренингде окутулуп жаткан 150гө жакын билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү келечегинде ошол тест тапшырып, атайын сынактан өткөндөн кийин сынактын жыйынтыгында тастыктагандарга министрлик тарабынан сертификаттар берилет. Мындай семинарлар окутуучулар үчүн бир топ пайдалуу болуп, жаштарды тарбиялоого зор салым кошот дешет катышуучулар. Андан сырткары заманбап билим берүү методдорун колдонуп, сабак өтүүдө аларга мыкты пайдабал болорун баса белгилешет. Пайдалуу жагы бизге ошол келечек муундарга, анан кийин мектептеги же болбосо жогорку окуу жайлардагы ишмердүүлүктөргө өтө чоң таасир этет деп ойлойм. Себеби бул жерде ички жана сырткы көзөмөл болуп атат. Ошолорду мектепте жүргүзүү, жыйынтыктоо менен биргеликте мамлекетке чоң келечек муундарга чоң таасирин тийгизет деген ойдомун. Буга чейин окутуучуларга арналган семинарлар жыл сайын башка форматта өткөрүлүп, эксперттерди даярдап келген. Ал эми быйылкы өткөрүлүп жаткан иш-чара 3 күнгө созулуп, мугалимдер жаңы маалыматтарга ээ боло алышты. Мимоза Жанибек кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Залкар жазуучу кайталангыс талант Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган чоң программадагы иш-чарага даярдыктар кызуу жүрүүдө. Мында Айтматовдун бардык чыгармаларынан сахналык көрүнүштөр даярдалып, декорациялоо иштери да унутта калган эмес. Окуу жайдын дээрлик бардык факультеттеринен студенттер катышып, искусство факультетинин окутуучулары чыгармалардын негизинде атайын каармандардын кийимдерин тигип даярдашкан. Өткөрүлүп жаткан иш-чарадан көптөгөн өзгөчөлүктөрдү байкоого болот. Анткени чыгармалардын негизинде атайын сүрөт көргөзмөлөр да коюлуп, Жабарс бий атайын иштелип чыккан. Ал эми мааракеге кеткен чыгымдардын баары окуу жай тараптан каржыланган. Окуу жайда Батыш Шейх университетинен келген 16 студент академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча окуусун аяктады. Буга байланыштуу академиялык мобилдүүлүктөн өткөндүгүн тастыктаган сертификаттарды тапшыруу аземи болуп өттү. Ошондой эле университеттен 10 студент академиялык мобилдүүлүк боюнча Батыш Шейх университетине окууга жөнөтүлүүдө. Кененирээк кийинки материалдан күзөтүңүз. Эл аралык мамилелер факультетиндеги чехиялык студенттер академиялык мобилдүүлүк боюнча окуусун аякташты. Буга байланыштуу аталган студенттерге окууну ийгиликтүү аяктагандыгын тастыктаган сертификаттарды тапшыруу аземи болду. Алсак, бир айдан ашык убакытта чет өлкөлүк студенттер университеттеги билим алуучуларга түзүлгөн шарттар менен кенен таанышып, кызыктуу сабак лекциялар өтүлгөндүгүн белгилешет. Университет бизге абдан жакты. Сабактарда тил боюнча кыйналганыбызда мугалимдер, студенттер жардам берип жатышты. Биз мында меймандостукту күткөн эмес элек, адамдар да меймандос келишет экен. Бул жакта тамактардан өзгөчө аш чакта. Рахмат, баары сонун кызыктуу болду. Эгер мүмкүнчүлүк болсо дагы келмекмин. Ага улай эле Батыш Шейх университетинен философия жана искусство факультетинин деканы Давид Шанс жетектеген делегация окуу жайга келген. Алар бир жума аралыгында Ош мамлекеттик университетинде болуп, эл аралык мамилелер жана тарых факультетинде конок лекцияларды өтүштү. Ошондой эле алар тарых факультетинин тарых музейинде жана лабораториясында археологиялык изилдөөлөр боюнча иш алып барышкан.
Мага ошмо өзгөчө таасир калтырды. Анткени окуу жай өтө тез темпте өнүгүп келе жатканын баса белгилеп айтууга болот. Мындан улам кийинки жылы да башка делегация менен бул университетке келүүнү максаттап жатамын. Жакынкы жылдары Батыш Чек университети менен ошмунун кызматташуу алакалары мындан ары да жакшы жолго коюлуп, ар тараптуу кызматташуу жанданат деп ишеним менен айта алам. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин студенттерин Батыш Чек университетине чакырат элем. Анткени биздин университетте бир эле чек жана аңгыз тилин гана эмес, башка тилдерин да үйрөнүүгө болот. Эми Батыш Чек университети менен окуу жайдын ортосундагы кызматташтык алкагында университеттин 10 студенти Батыш Чек университетинен академиялык мобилдүүлүктөн өтүшөт. Мындан улам алар Чехия өлкөсүнө жөнөгөнү камынууда. Бир айдан ашык убакытка кетип жаткан студенттер билимин өркүндөтүп, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк алат. Bir semestr алар Батыш Чек университетинин студенттери бизге bir семестрге келип окуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда Ош мамлекеттик университетинин студенттери дагы bir семестрге Батыш Чек университетине барып окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары биз конок лекциялардан сырткары биз биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жана илимий практикалык конференцияларды өткөзүүнү дагы сүйлөштүк. Ал жака барып келүүгө өзү бир гана виза жана ошо жол кире кетет. Андан тышкары ал жакта стипендия, бир айлык стипендиясы берилет. Ошол стипендиядан биздин жашоо проживание, ошондой проживаниеге өзүбүздүн расходторубузга кетет экен. Ошондо так биз ошондо 42 күнгө ошол жака кетип атабыз. Ош мамлекеттик университети менен Чехия мамлекетинин Батыш Чек университети жигердүү иштеп келе жатат. Мындай алмашып билим берүү, тажрыйба алмашуу Батыш Чек университети менен 3 жылдан бери уланууда. Ошондой эле учурда окуу жай 37 өлкөнүн 175 университети менен эки тараптуу кызматташып келет. Мээрим Алмазбек кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин орто кесиптик билим берүү коллежинде жылдыз болууну каалайсыңбы аттуу кароо сынак өткөрүлдү. Аталган сынак студенттер арасында болуп, ага 20дан ашуун билим алуучу катышкан. Алгачкы ирет уюштурулган кароо сынактын негизги максаты таланттуу студенттерди элдин алдына алып чыгуу жана аларга багыт берүү. Ага ылайык атайын калыстардын баалоосу менен эки катышуучу жеңүүчү деп табылып, ардак грамоталар менен сыйланды. Сиздерге жеткирип үлгүргөн апта ичиндеги маалыматтар мына ушуларды түздү. Биздин берүүлөрүбүзгө Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да назар салганды унутпаңыздар. Студияда Кызбырак Абдрахим кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү. Ал эми маданий көрсөтүүлөр эфирдик убакытты улантат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Өнөр чандаган адамдарга берилип, эбегейсиз чоң баалуулук катары сыпатталат. Саламатсыздарбы? Эфирде Үмүттө баарлашуу берүүсү. Биздин кезектеги коноктор өзгөчө талант ээлери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, ошондой эле учурда киноакадемиянын 1-курсунун студенти Солтобай Кулбаев жана Мукам өңдүү орус филологиясынын студенти Элчибек Жумабек уулу болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык. Алгачкы суроо Солтобай агай сизге. Актер болуп эмгектенип келе жатканыңызга бир топ жыл болду. Ал эми бүгүнкү күндө театр жаатында балдарга тарбия берүүдөсүз. Студенттер менен иштешүү түйшүктүү эмеспи? Эми студенттер менен иштешүү албетте кыйыныраак, бирок кызыктуураак да студенттер мененчи. Себеп дегенде студенттерде баягы энергия бар да, энергия, жалын бар, жаштык жалын деген болот. Ошо жалын ушул баягы талантты тартып турат да. Ошон үчүн баягы жаш кезде ишке, кары кезде ашка деп бекерин айтпаса керек. Ошо жаштар менен иштешкениме мен өтө өзүм сыймыктанам. Элчек, өзү кесибиңиз боюнча орус тили мугалими болосу буюрса, бирок кантип ырдап чыгармачылыкка аралашып калдыңыз? Чыгармачылыкка ушул мектеп учурдан баштап эле бир аз иш-чараларга ырдап, ушул сыяктуу болуп жүрүп, ушул университетке келгенде ошо университеттин иш-чараларында жүрүп эле андай билимдестен аралашып, сүңгүп дегендей жүрөм. Хобби катары. Азыр болсо сиздерге тапшырма, колуңуздарга текст беребиз. Ошону ар бириңиздер өзүңүздөрдүн өнөрүңүзгө жараша, сиз актерлык чеберчиликке жараша образ жарап берсеңиз, ал эми сиз обон чыгарып ырдап берсеңиз.
ойда жоқ іш күтпеген жерден башталады. Аскерден жаңы келген, моторлуу бөлікте қызмат өтіп, шофер болып жүрген. Өзім балдар үйінде чоңойғым. Алыбек Жантурин деген досым менден 1 жыл бұрын аскерден бошанып кеттелі. Балықчының автобазасында иштеп жаттыр. Башқа барар жағым болбаған соң, мен да аны издеп жөнөдім. Алыбек экөөбүздүн эңсегенибиз Тияншан менен Памир боло турган. Мени жакшы кабыл алышты. Жап жаңы зил машина беришти. Майышкан бир жер жок. Чынымды айтайын, мен да машинени адамдан кийим көрбөдүм. Мотору да күчтүү, бир мыкты чыкканына туш келген экен, жакшы асырап жүрдүм. Рас, жүк таш керек көп ала бербейбиз. Тияншандын жолу деген кандай? Дүйнөдөгү бийик тоолуу автотрассалардын бири. Çok rahmat, özü ağaydın жанында biraz сүрдөп турам. Biz эми оончу болбогондон кийин бизге biraz оорураак тапшырма болуп калдык окшойт. Антсе дагы аракет кылып көрөйүн бир куфлетине. Сен башка оонго кошуп кое бербейсиңби? Маселен. Жок, оон өзүң жараттып атат да. Ошол жерден биринчи оонун жаратып көрөйүн. Көрчү, мүмкүн кийин да сен оон жаратып кетерсиң. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү бир мет жакып кар кийип жолукту. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү бир мет жакып кар кийип жолукту. Азыркы учурда киноакадемиянын 1-курсунун студентисиз. Бир топ жылдардан соң кайрадан студент болуу сезими кандай болуп жатат? Албетте мен менен чогуу окуган курстарым өзүмдүн балдарым кыздарым менен тең. Анан кийин бир жагынан өтө кызыктуу. Ошол жаштык дем, жаштык күч, анан кийин жаштык талант ошолорду ойготуп аларга өзүм да жардам берип, мен алар менен чогуу кадимкидей эле ошолор менен жашташ эле жүрөм да. Ошо мен үчүн сыймык ошолор менен чогуу окуганыма. Элчек айтсаңыз, буйруса эки жаатты тең алып кетүү пландары барбы? Тагыраак айтканда, мугалимдик кесип жана чыгармачылык жаатыда. Ушундай суроолор көп болот. Ушул чыгармачылык жакта дагы аралашып жүрөсүң, мугалимдик тарапта окуп атасың, эми кайсыл кесипти кайсыл аркалайсың деп ушундай күтүүсүздөн суроолор болуп калат. Эми бул өзүм деле мен мындай болом, мен андай болом деп бир багытты бир көздөп жүрбөгөн экенмин да. Бир акырындык менен эле ушул орус филологиясында окуп жатып эле акырындык менен билинбей ушул чыгармачылык жака көбүрөөк ыктап, аралашып кете турган болуп калдым да. Анан эми албетте биз турмуш көрсөтөт. Турмуш көрсөтөт. Бул окуган кесибибизди таштабайбыз. Бүгүнкү эфирди жыйынтыкташ үчүн агай сиз окуу жамаатына кабыл тилектериңиз болсо айтып берсеңиз, ал эми сиз жакшы чыгарма менен жыйынтыктап койсоңуз. Мен ушул айтат элем, эртең Кудай буйруса ушул окуу жайга президентибиз келет деп атат. Келсе ушул окуу жайдын күчү менен даярдалган ушул Атырбек Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу баягы чыгармаларынан үзүндүлөр коюлат. Андан сырткары кичине концерт да берилет. Негизгисинен ошо чыгармалары өтө философиялык негизде коюлган чыгармалар. Ал чыгармаларды ошол президенттин өзүнө тартуулайбыз.
Андан сырткары мен айтат элем, ушу биздин студенттерибиз өтө жигердүү, өтө талапты жакшы кабыл алышып, коюлган талаптарды жакшы ойноп атышат. Эми көз тийбесин, эң негизгиси ушул студенттердин таланттары, ачылбаган таланттары мына ушул Чыңгыз Айтбаевдин 90 жылдыгында ачылып атат. Мен ушуга ыраазымын. Анан мугалимдерге дагы ыраазычылык билдирем. Ушу мугалимдер дагы ушу студенттер менен кошо жүрүп, студенттерге акыл насааттарын берип, жакшы бир ой толгоолорун айтып, алар дагы ушу мугалимдер дагы жардам берип атышты да. Эми ошол мугалимдерге дагы чоң рахматымды, ыраазычылыгымды билгизем. Кудай буйруса, мына эртең ушул Чыңгыз Айтбаев 90 жылдыгын ушул актуу залда белгилейбиз. Окуу жайга болгон өзүмдүн каалоо тилектерими айтып кетпесем болбойт. Мына окуу жай жылдан жылга өсүп атат да. Өсүп ушунчалык башкача да. Мен бир жагынан студент болгонума сыймыктасам, экинчи жагынан ушул окуу жайдын өзүнүн бир башкача бир бейишке келгендей болосун, окуу жайга келгендечи. Бир сезимдер башкача болот экен да. Мен ойлойм, ушул биринчи курска тапшырган студенттердин дагы ушул жигерленип, окуп, кызыгып ушул окуу жайга, анан ушул окуу жайдан бүтсөм деп дилгирленген студенттерге ийгилик каалайт элем. Бир жагынан алардын окуусуна ийгилик, экинчи жагынан таланттары ташкындай берсин демекчимин. Рахмат агай, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Анда эмесе мен Из Калтыр жогоруда жакшы сөз болду. Ошого Из Калтыр бул дүйнөгө деген аткар берейин.
Кыргызды кыргыз кылып турган мыктылардын катмары бар. Ошол катмардын бир бүктөмү болгон маданият чөйрөсү. Мына ошол маданият чөйрөсүнө өз салымдарын кошуп келе жаткан агаларыбызга чыгармачылык ийгилик каалап, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Келерки берүүдөн кездешкенче.